Урматтуу менин каналыма жазылгандар, кандайсыңар? Силерди ушул каналымда көргөнүм аябай кубанычтамын. Эгерде мындай атайын мага тема буйрук берип жаздырайын десеңиздер, ушул теманы каз бизге айтып бер десеңиздер, Patreon'ум бар, аяктан колдоп койсоңуз болот. Же комментарийге жазсаңар болот, кызыктуу ушундай сунуштарды алып, андан жакшы контент кылабыз да. Кыргызча, англисче болгон илимий нерселерди которобуз, экономикалык жаңылыктарды айтабыз. Жана башка. Бүгүн бир темага кескин мындай көңүл бөлөт элем. Бул деген картошканын баасы, картошконун баасы да. Бизде ушул нарын тарабында мен жапондор менен иштеп, аябай катуу изилдөө өткөргөм, барып туруп ар бир айлыкка кирип, канча картошка өстүрүлөт, кандай маселелер, фитофтороздун түрлөрүн, канча көлөмдөгү картошка чирип кетет, ушул канча капуста тургузулат. Ушул бүт баарын сурап кирем. Көлгө баргам, нарынга баргам, аякта аябай көп картошка өсөт, Актала, Кочкор, Тоң, Түп, ушул бүт жерди бир кыдыргам эле да, ошол 2019-18 жылдары. Ошондо бир нерсени баягы көп жылдан бери байкап жүрөм, ага да бир макала жаздым эле, Кабар Централ Аиша деген эл аралык мындай ресурска ошо жаздым эле да. Бизде ушул кечке эле бир нерсе кайталанып атат да. Бизде Кыргызстанда жалпы аналитикалык центр жок. Мисалы үчүн көп өлкөлөрдө атайын аналитикалык центрлер бар да. Мисалы үчүн ушул эле Америка Кошмо Штаттарында Moody's, Standard & Poor's деген агентстволор бар. Алар деген отуруп алып туруп санайт да. Бул жылы Америка момунча кукуруза эгеткен, момунча мисалы үчүн картошка эгеткен, момунча буудай эгине кеткен. Анан ушуну эккенден кийин буларга сатат экен. Булар кайсы бир өлкөлөр дагы ушундай картошка же кукуруза эккени жатат. Демек, дыйкандарыбыз экпегиле, азыраак эккиле, эмесе баасы түшөт. Эгерде баары тең эксе, базарга баары тең бир эле картошканы алып келсе, баасы түшүп калат. Анда силердин мындай киргизген ушул акчаңар күйүп кетет. Анткени силер актабай каласыңар иштериңер деп алдын ала ушундай аналитика берет. Аны окушат дыйкандар, окуп туруп, анан алардын ошол айтканы боюнча кылышат да. Баягы эгерде ушул жылы коңшулар көп картошка эксе, биз деген кукуруза эгебиз. Эгерде тигилер мисалы үчүн буудай эксе, биз деген ошол ноя эгебиз деп ушинтип алар аналитиктерди угушат. Кыргызстанда бизде баягы ошол министерство бар да. Айыл чарба министрлиги бар. Аякта ушундай аналитикалык центр болсо жакшы болот эле. Ал аналитикалык центр бүт баягы дыйкандар менен кеңешип, сүйлөшүп, ким эмне эккени жатат, кимде кандай план деп ал планды жарыяласа, башка ошол дыйкандар ал планды окуп туруп, түшүнүктүү. Биз деген бир заматта капустаны экпейли, бир заматта бир гана картошканы экпейли, эмесе баягы күзүндө баары бышканда, баарыны базарга ыргытканда баасы түшүп калат. Перекупщиктер келип, анан килограммын 5 сомдон 4 сомдон 2 сомдон сатып алышат. Анда биздин кетирген аракеттерибиз баары текке кетет. Андай нерсеге келип калбайлы деп чечим чыгарып, ким картошка көп эге тургандар болсо, анда жарымы башка нерсе, ошол эле кукуруза эгип, же башка ошол эле буудай эксе, ошондо базарга продукциянын көлөмү тең үлүштө келип, баасы түшпөй, баягы дыйкандардын ак эмгеги акталып калат эле. Бирок кандай нерсе болуп кетпей жатат. Ошон үчүн, эгерде мисалы үчүн мен ойлойм, ушул видеону балким Айыл чарба министрлигинин эксперттери көрүп, министр замдары көрүп, кандайдыр бир чечим чыгарып, ушул аналитикалык центрди курабы деген үмүттөмүн да. Бирок ал болуп кетпесе, дыйкандар өзүлөрү ушундай изилдөөлөрдү өткөрүш керек. Дыйкандар өзүлөрүңөр ошол карашыңар, байкашыңар керек, кеңешишиңер керек да. Чоң Facebook'тан группа түзөсүңөр, чоң WhatsApp группа түзөсүңөр, Telegram группа түзөсүңөр, бүт дыйкандарды киргизип, анын ичинен сүйлөшүш керек да. Мен ушунча тонна эккен атам, ушунча тонна чыгарган атам. Анда башкалар айтыш керек, ата сен эксең, күзүндө анын баасы түшүп калат. Ошон үчүн анда мен башканы эгем. Жок, мен ушуну эгем, сен аны экпе деген ушундай кандайдыр бир сүйлөшүп алып, кеңешип алып, керек болсо чоң ушундай жерлердин ээлери, үлүштөрдүн ээлери чогулуп, бир жерде чай ичип, же болсо зумдан эле чала калышып, бири-бири менен сүйлөшүп, кеңешип алып, ушундай кеңешип иш жасаса, анда
жыл сайын кайталанган мындай абалдан арылат элекпиз да. Жыл сайын ошол эле кайталып келатат. Капустаны баары эгип салышты. Капуста базарда толтура, аны ички базар ала албайт, сырткы перекупщиктер басын сындырат, басын сындырып атканда 5 сомдон болуп калат, анан акталбай чирип кетет да. Так ошол эле картошка жыл сайын ушундай болуп кетип атат да. Ысырап болуп кетип атат да. 40%, 80%га чейин чирип кетип атат. Дыйкандар ылган эмгегин көбү текке кетип калат. Ушундай болбош керек да. Бул үчүн атайын ушундай аналитикалык борбор түзүп, аналитикалык борбордун ичинде баягы WhatsApp группа болобу, эмне болот, ушуну кеңешүү группасын түзүп туруп, байкан ушундай аналитикалык алдын ала келечекте пландар түзүп, ким эмнеге макулдашып, ушундай иш жасаш керек. Ошондо эмгегиңер, урматтуу дыйкандар, текке кетпейт. Ошондо картошканын баасы дайыма өздүк баасы менен кошо баягы сиздердин эмгегиңерди актай турчу баада болот. Албетте логистикалык центрлерди куруш керек, крахмал куручу мындай заводдорду куруш керек. Анда чоң объем картошканы аны иштеткендей кылып. Бирок бир ушундай кеңеш ушундай да, экономисттен, аналитиктен ушундай бир кеңеш болгор эле. Аны кабыл алсаңар болот, кабылбасаңар болот, бирок баягы эл арасында лидерлер чыгып ошол аналитиканы өзүнө бекитсе, кармаса жана элге кеңеш берип турса, эмне иш керек, кандай прогноздор болот, ким канча эгип атат, кандай абал болуп кетиши мүмкүн келерки күздөрдө деп ошондой кандайдыр бир лидер чыкса, ал элдин батасын мол алат да, ал деген көп дыйкандардын эмгегин ак кылат. Ошол айта турган сөзүм ушул болчу. Эмки видеолордо көрүшкөнчө.